Жалал Абад электр тармактар ишканасы 1972 жылы Ош электр тармактар ишканасынан бөлүнүп чыккан. Себеби электр энергиясынын 90% Жалал Абад облусунан өндүрүлөт. Мына ошол өндүрүлгөн энергияны Жалал Абад жогорку Чыңалуудагы электр тармактар ишканасы тарабынан 7 дубанга бөлүнүп берилет. Ал эми диспетчерлер энергиянын облус боюнча камсыздалышын көзөмөлдөп, аймактардагы электр энергиясынын жетиштүүлүгү тууралуу маалыматтарды алышат. Ошол электр энергиянын бөлүштүрүп, электр энергиясын керектөөчүлөргө жеткирүү үчүн кызмат кылышат. Бул жерде керектүү режимдерди даярдап, ремонтко чыкканда ремонт иштерине жабдыктарды чыгарып берет, бригадаларды ошол жумушка коюшат. Анан ар бир көмөк чордондогу нагрузкаларды ошол жердеги чыңалуунун көлөмүн, токтун агуу көлөмүнү, анан бүт жабдыктардын иштөө режимдерини берди контролдоп иш алып барышат. Бүгүн энергетиктердин кесиптик күнүн утурлай бул тармакта өзүрлүү иштегендер сыйланды. Ошондой эле өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары жана аталган тармактын ардагерлери келип кызматкерлерди куттуктап каалоо тилектерин айтышты. Баарыңыздарга дайым бекем ден соолук, үй бүлөңүздөрдө аманчылык, бакыт таалай берсин, ишиңиздерде чоң ийгиликтер болсун. Дагы бир жолу байрамыңыздар куттуу болсун. Жалал Абад жогорку Чыңалуудагы тармактар ишканасы 2001 жылы Жалал Абад электродун бөлүнүп чыккан. Бул ишкана облус боюнча 40 көмөк чордонун жана 2000 километрлик аба чубалгаларынын иштерин көзөмөлдөшөт. Ал эми ишканада жалпысынан 403 кызматкер эмгектенет. Ушул кесипти тандаган адамдарга мен айткым келет, биздин иш татаал, бирок өтө сыймыктуу. Андыктан ошол сиз ушундай татыктуу кесипте иштеп келе жаткан энергетиктерди бүгүнкү майрам менен дагы куттуктап, чын ден соолук каалайт элем. Жаркын маанай, бакубат турмуш, үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч болуп, дайыма ден соолукта болуп, ушул кызматты аткарып жүргөнгө мен тилектешмин. Кыргыз мамлекетинде энергетиктердин күнү өкмөттүн токтому менен 1994 жылы 30 июнда бекитилген. Энергетиктердин кесиптик майрамын Орусия менен Кыргыз мамлекетинен тышкары Белоруссия, Армения, Казакстан жана Украина белгилейт. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.